Саламатсыздарбы ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Таңкы регион, сиздер менен мен Адилет Токтомбетов жана ушундай эле кесиптешим мен Жазгүл Кудайбердиева. Дүйшөмбү күнкү эфирде амандашып жаткандыгыбызга албетте кесиптешибиз чексиз кубанычтабыз. Аптанын биринчи күнү, дүйшөмбү күнү жаңы аптанын башталышы менен чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктайбыз. Ал эми бизде бүгүн өзгөчө коноктор бар. Коноктордун тизмеги менен менин кесиптешим тааныштырып өтсүн. Келиңиз. Албетте, азыркы учурда кыргыз киносу өзгөчө жакшы өнүп жатат кесиптешим. Анан дагы ар бир тасманы көргөн сайын баарыбыз ыраазы болуп, актерлорго дагы, режиссерлорго дагы, продюсерлерге дагы иши кылса, кино жаратуучулардын баарына ыраазы болуп, кубанып, маңдайыбыз жылып жатат. Мына ошондой жаңы кинолордун бири деп айтсак болот. 27 марттан баштап бардык кинотеатрларда коюлат экен. Эки дос деген кино тасма тартылган экен. Мына ушул кино тасманын жаратуучуларын бүгүн биз атайын эфирге чакырганбыз. Эки дос тасмасынын аткаруучу продюсери Шааркан Айдарова, ошондой эле мына ушул кинодо башкы каармандын ролун жараткан Абылай Марат уулу, ошондой эле актриса мына ушул эки дос киносунда роль жараткан Айым Мырзайым Касыбаева бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Кандай келип алыңыздар? Жакшы. Эми аткаруучу продюсерге алгач сурай берели да. Тасма канча убакыт тартылды? Кандай тасма? Эмне үчүн биз көрүүчүлөр барып ушул кино тасманы барып көрүп келишибиз керек? Бул тасма күзүндө башталган, тартылып, жазга чейин, ушу азыркы күнгө чейин тартылды. Бул негизинен мелодрама, ичинде жашоодогу кездешчү өтө көп окуялар камтылган. Абдан кызыктуу десем жаңылбайм. Ошон үчүн барып көрүш керек. Баракелде. Тарбиялык мааниси дагы бар экен. Тарбиялык мааниси өтө чоң. Баракелде. Эми каармандарга суроо узатайынбы? Ассаламу алейкум. Алейкум. Биринчи эле суроом, бул сиз жараткан образды ачып берүүдө канчалык деңгээлде өзүңүздү мындай жеткире алдым деп ойлойсуз ушул образда? Негизи эле сизди көптөгөн тасмаларда көрөбүз, баардык образдарыңыз негизи аябай жагат бизге. Чын айтайын, талантыңызга таазим. Бирок ушул мелодрама жанрында, бул мелодрама жанрында алгачкы ролуңузбу же болбосо уже буга чейин аткарып жүргөнсүзбү? Жок, буга чейин бар болчу мелодрама, бирок ал эми мындай именно кармандын оюну жеңилирээк болчу. Бул жерде болсо карман аябай мындай оор карман негизи. Башында дагы мага ошол карман жөнүндө айтып атканда аябай кызык болуп кеткен да, бул аябай мындай ичинде такыр мындай башка нерсе алып жүрөт, сыртынан болсо элдерге башкача көрүнүп жүрөт, ошонун баарын көрсөтүп ойнош керек болчу. Жашоосунда да мындай кичинекей кезинен калган бир ичинде бир эмеси бар, травмасы. Ошону алып жүрөт, бирок сыртынан оңой менен чыгарбайт, анан бирок ошонун баарын мындай көрсөтүш керек да. Ошол кызык болгон мага. Демек сыртынан башка адам, ичинде башка адам жашайт. Ооба, ошондой деп койсо болот. Ай баракелде. Мырзайым айым кандай роль жаратты бул тасмада? Үмүт деген башкы каармандын ролун ойнодум. Менин каарманым боюнча айта кетсем, аябай мындай жөнөкөй, боорукер, ичинде ичкири жок ушундай адам болот да. Ырыс Өкөнова режиссерлук кылган кинодо баягы кастинг учурунда сизди жөн жерден тандабаган окшойт, жүзүңүздөн эле ошол боорукер экендигиңиз көрүнүп турат. Баягы бет чырталары, бет түзүлүштөрү туура келиш керек да каарманга, жана сыртынан караганда дагы билбейм, ага ошондой сезилип атат. Анан сиз кандай аткардыңыз? Кандай кыйынчылыктар болду роль аткарууда? Билбейм, айта албайм чынында. Бирок аракет кылдым аябай. Бул канчанчы тасмаңыз? Бул үчүнчү. Үчүнчү тасмаңыз. Эң башкы ролду эң биринчи да. Демек башкы ролду биринчи жолу аткарып жатасыз. Ай баракелде, баракелде. Ак жол тилейбиз сизге. Талантыңызга таазим. Анан эми кинонун аты Эки дос экен. Телекөрүүчүлөргө бир аз айтып бербейсиздерби? Кандай дос болот? Достукка үндөгөн кино тасмабы? Башын эле айтып берип коебуз. Негизинен эки дос аты айтып тургандай эле достор жөнүндө. Эми муну толук айтып бере албайм, себеби көрүүчү өзү барып көрүп, өзү күбө болгон жакшы да окуяга. Демек кинодо тасмада эки достун кубанычы, сүйүнүчү, кайгысы, уруш талашы, жакшы күнү дегендей бардык баягы жашоодогу мүнөздөмөлөрдүн баары ошол кинодо камтылат экен. Ооба.
Баракелде. Жакшы экен. Анан эми кино тартуу учурунда кандай бир эсиңиздерде калган окуя болду, кандай тартылды? Кандай оорчулуктар болду? Негизи кино деген кыйноо деп айтылат го. Анысыгар кандай оорчулуктар болду, кандай кыйынчылыктар болду? Ошону айтсаңыздар. Же мелодрама жанрында жеңилдик көп болот бекен? Жок, оорчулуктар болду эми, албетте болду. Бул мисалы өзүмдү айтып кетсем, мен бий жагына анча жокмун. Көп кинодо болсо, тасмада болсо ошол сцена бар болчу. Аябай маанилүү сценалардын бири. Билеш керексиз. Ооба, билеген жер бар болчу. Но эми оор деп деле айта албайм, эми ал все-таки мындай физически балким кыймылдан эметет. Негизи оордук ошо персонаждын, ошо кармандын ички переживаниялары, ошонун эмоцияларын көрсөтүш болду го дейм. Анткени бул кинодо аябай көп андай жерлер, аябай мындай эмоциялдуу, мындай прям жүрөктү эзе турган жерлер аябай көп. Эмоцияга көп кино экен. Бирде күлсөк, бирде жаш агызып ыйлап келет окшойбуз. Анан эми аткаруучу продюсерге суроо берейин да, азыркы учурда көрүүчүлөрдүн киного болгон талабы кандай өзү? Талабы азыркы учурда бир тараптуу эле ушундай стилдеги кинону көрүшөт көрүүчүлөр деп айта албайм. Себеби жаштар көбүнчө позитив, анан ошо коркунучтуу кинолорду жакшы көрүшөт экен. Ал эми бир аз улуулар болсо, аларга мелодрама, негизи кино ар кандай жанрдагы кинолор элдерге жагат, баары эле негизи. Жакпайт деген жанр жок го. Сиз айткандан кийин мен эсиме түшүп кетти, кесиптешим. Бул кино негизи парочкаларга окшойт да. Түгөйлөргө. Туура айтамбы? Ошентип көрсө болот. Ошондой Түгөйлөрчү, анысы дагы Барса болобу деген ататта. болот албетте. Жаштар үчүн, улуулар үчүн дагы. Улуулар үчүн баракелде, жакшы. бири-бирине мамилеси мындай кантип бири-бирин мындай жогото болуш керек, кантип бири-бирин мындай сактап калыш керек кандай учурларда. Демек, бул тасма сүйүүнү, достукту даңазалаган тасма. Бир гана достукту эмес, сүйүүдө дагы кандай мамиле жасаш керек, мына ушулардын баарын үйрөнтүрбайсызбы? Анан эми тартуу учурунда, тартуу талаасында, жумуш учурунда эсиңиздерде калган кандай окуя өттү? Кечигип калып, уктап калып, же дагы ошол сыяктуу да? Же иле албай? Биздин башкы каармандар ойлонуп калды, кайсы бирин айтайын деп. Биле албай деген. Жок, ал эми биле. Кандай болду мырза? Менде бир момент болду, иле албай калдым да. Карманымдын баягы состояниясына келе албай ошентип бир кыйналган бир учурум болду. Бирок ырысы же аябай мага жардам берет да ошол моментте. Демек, ырыс океанова менен иштешкен оңоюраак окшойт. Мага мен үчүн жеңил болду да. Туура жол көрсөтүп, билбей жатсаң үйрөтүп турушат. Үйрөтүп, айтып, аябай жардам берип ошентип анан акырында ыйладым. Баракелде. Жакшы экен. Жалпысынан канча хронометражы канча кино? Канча мүнөттүк? 1 саат 20 мүнөт. Эми атайын убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге Буюрса 27 марттан баштап бардык кинотеатрларда Эки дос тасмасы тартууланат экен. Биз дагы барганга аракет жасайбыз, кесиптешим. Анан телегөрүүчүлөрдү да чакырабыз. Анан сиздерге дагы эркин микрофон берели. Телегөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыздар болот же чакырык жасайсыздарбы? Келиңиз. Эркин микрофон. Бул тасманы ар бир адам сөзсүз көрүш керек. Себеби бул тасманын башка тасмалардын айырмачылыгы бул жашоодон алынган болгон окуя. Ошон үчүн ошонусу менен кызык. Анан жашоодо негизи жана жогоруда айтып өткөндөй кездешүүчү баардык окуялардын баары камтылган. Сүйүү, достук, күлкү деле эмес, эми бирок ошо жашоодогу кездешүүчү окуялар. Баракелде. Мырзай? Чындыгында ошо Эки дос тасмабыз аябай поучительный тасма. Ошон үчүн баарыңыздарды 27 марттан баштап чакырам. Кинотеатрга келип көрүп кетиңиздер. Баракелде. Келиңиз. Ооба, саламатсыздарбы? Биринчиден орозуңуздар кабыл болсун. Буюрса 27 марттан баштап Эки дос кинобузду келип, өзүңөрдүн оюңарды дагы, өзүңөр дагы көрөсүңөр кинону. Азырынча көп эмелерди айтпай туралы. Бирок кино кызыктуу аябай. Буюрса күтөбүз баарыңыздарды, рахмат. Эми аткаруучу продюсер даяр болгон кинону көрүп чыкканда сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Башка кааргандар? Жок. Сиздерге дагы абдан кызык болот кино. Сизге да. Кандай болду экен деп. Ооба, албетте. Буюрса абдан кызыктуу, чындыгында.
Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай бүгүн биз таң эрте кыргыз киносу, анын ичинде эки дос деп тартылган жаңы кино тасма туурасында сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто мына ушул кино тасманын жаратуучулары таң эрте бизге конокто болуп кетти. Шааркан Айдарова, аткаруучу продюсер, Абылай Марат уулу, актер, мына ушул кинодо эки дос тасмасындагы башкы каармандардын бири, ошондой эле актриса, башкы каармандардын бири деп айтсак болот. Бул айымдагы Мырзайым Касыбаева бүгүн бизде конокто болду. Сиз болсо кадырман телекөрүүчү, 27 марттан баштап бардык кинотеатрларда мына ушул кино тасманы барып көрүп келсеңиз болот экен. Мелодрамалык кино тасма экен. Баарыңыздарды ушул кинону, ушул тасманы көрүүгө чакырабыз. Чоң рахмат. Биз менен болуңуздар.